Bir karız var. Oşol karızda hiç kaçan kutulbay turgan karız var. Öy tuğandar bukula meni. Bukula. Al karız egerde zina kılıp, oynoştuk kılıp, soyuqqılık kılsan al sana kaytıp gelet. Egerde bir ayal erkek biröne bir ayalga zulumdu kılıp, anı menen zina kılıp, alı razı olsa ele nikah çok baylanış kıla turgan bolsa, senin apana birö gelip zina kılat. Apaң 60 kaçırıp ketip atsa 72 çal gelip alıp toktap koyuşu mümkün. Же ayalыңa da günөө жок. Анткени сен күнөө көрсөң бирөөгө зына кылдың, никес байланышка бардың, бирөөнү кордодуң, сен ayалыңа. Карындашыңа эркелетип өстүргөн. Ал эмес бандиттар бети бирөөнүн кызыңа башка бирөө зына кылат. Зына ойноштук карыз. Ал келмейинче өлбөйсүн. Ошон үчүн зына кылгандан этият болуш керек. Бул өтө жаман маселе, урматтуу бир тууганым. Эгерде көрсөңөр, билсеңер, нике жашабыз айткандай болбойт деш керек. Тиякта аялы бар, бияка келип жашайт, 1 жылдык кылып жашайт. Билет 1 жылдан кетип калам деп. Ал арам болбойт. Айткыла кыздарга, андай болбойт, карындашым деш керек. Эгер ниетиң болсо үйлөн, бирок төлүк ниетте үйлөнүш керек болот. Убактылуу деген болбойт. Аны ойлошум мүмкүн, мен кыздарым жок, мен аялым жок, өзүм эле апам да өлүп калган десең, анда деле кутулбайсың. Ошол зына кылган адам келип туруп, сенин дуалыңа жаба siiп кетет. Ошондо карыздан кутуласың. Эгер эле тукумуңда аял заты болгон болсо, ал сөзсүз түрдө көрөт. Карындашың бир күн ыйлап келген болсо, эрге тийбей курсак томпоюп калган болсо, билгиниң сенин карызың ошол төлөп атат. Апаң бир күн бозоруп калганда, эч кимге айта албайт, атаң ба билбейт аны бирок. Апаң бир зортоп кетти, эч кимге айта албайт. Апаң бозоруп, өңү башка болуп, ыйлап, үйдөн чыкпай койгон учурда билгиниң ошо сенин карызың апаң төлөп атат. Ал сага келет баары карыз түрдө. Ал эмес, мына өздөрүнүн кыздарына бердек мусулман эмес, кыздар менен зына кылсаң дагы, ал дагы сага кайтып келет. Мектептеги кызың кечке камал келе албай калды. Анан зорго кызарып, бозор кийими чаң болуп келди. Эмнеге? Сенин карызыңды төлөп атат. Сенин карызыңды төлөп аткан болот, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн бирөөнү карыз кылба. Туугандарың шерменде кылба. Көп адам келет да, мен аны ушинтип жүрсөм, мен аялым бирөө менен жатып алган экен, бирнеке болгон экен. Акырын сурасаң айтам, бул сенин карызың дейм. Сен Кудайга шүгүр де, апаңа айтпаганына. Мен үйлөндүм элем, аялым ана ушинтип досум менен жатып алып турган экен деп. Акырын сурасаң айтып берет, мен ушундай кылган элем деп. Сен аялың карызыңды төлөп берди. 13 чыкканда кызың төлөгөндө мындан жаман абалда калат элең сен. Ошого зынадан алыс бол, башканы тос, урматтуу бир тууганым. Шерменде болба.